Нуса, Рара, келгиле тамакка. Тамак даяр болуп калды. Баратам, Баратам, апа. апа. Тамак Ахи, жейбиз. Тамак жейбиз. Тамактанардын алдында бисмиллахты унутпагыла. Макул, апа. Бисмиллахиррахманиррахим. Жашылчалардын баарын жегиле. Макулбу? Мен азыр келем. Даамдуу экен. Байке, М? алмашасызбы? Токтун этин мага бересиңби? Менин шпинатым сизге, сиздин ток этиңиз мага. Жок, койчу. Мый, ден соолугуңду чоңдоо үчүн шпинат жеш керек. Эй. О! Рара. Апа. Сен эмне кылып жатасың, Ра? Мен көбүрөөк шпинат салып алайын деп жатам. Сен чын эле көбүрөөк жегиң келип жатабы? Мен ойлогондой эмеспи? Ооба, мен чын эле. Анткени шпинат пайдалуу жана даамдуу. Жана көптөгөн витаминдер бар. Туурабы, апа? Альхамдулиллах. Сага жакшы эле болду. Кана, жегениңди көрөлүчү. Кана, даамдуу экенби? Шпинат даамдуу экен. Чын элеби? Чын айтып жатасыңбы? Сага шпинат жактыбы? Мага дагы көбүрөөк шпинат. Көрдүңбү? Сен көбүрөөк жашылча жешиң керек. Силер шпинаттын пайдасын билесиңерби? Бул биздин денебизди чыңдайт жана күчтүү кылат, ошондойбу, апа? Туура айтасың, балам. Ден соолукка пайдалуу жашылча жемиштер тууралуу Куранда бир нече аяттарда эскерилген. Алардын бири Анам сүрөсүнүн 99-аяты. Ал аятта кайсы мөмө жемиштер жөнүндө эскерилгенин эстегилечи? Көптөгөн өсүмдүктөр. Курма, жүзүм жана анар. Ооба, туура берекем. Бул шпинаттагы витаминдер силердин денеңерге жана акылдын өсүшүнө дагы пайдалуу. Мен силерди курсагымда көтөрүп жүргөн кезде абдан көп шпинат жегенмин. Вау, мен ошол үчүн акылдуу экенмин да. Апа, бизге күнүгө жашылчалардан тамак жасап бериңизчи. Бардык даамдуу жана пайдалуу жашылчалардан. Макул, менин алтыным. Сен жаңы эле жашылча жегиң келбей жатты эле. Азыр болсо жакшы көрүп калдың. Ошондо менин тоок этиме алмашасыңбы? Эми алмашпайм. Баары бир сиздин тоогуңуз жок да. Кандай жок? Мына? Кана тоок? Эй, ким алып кетип калды тоокту? Ай, кана? Кана? Мый! Мен ал тоокту тамактын аягында жейм деп сактап жаткам да.